Рустамбек Нуржанов чемпиондук курун коргоду. Бүгүн 8 август күнү Кытайда жергиликтүү GSK лигасынын кезектеги 0-15 турнири болуп өттү. Анда кыргызстандык мушкер Рустамбек Нуржанов монголиялык Тул Нанбаяр менен күч сынашты. Эки баатыр уюмдун жеңил салмак чейин бирдигиндеги чемпиондук куруу үчүн беттешет көрүштү. Кыл чайнашкан күрөштүн жыйынтыгында кыргыз спортчусу калыстардын чечими менен жеңүүчү аталды. Белгилей кетсек, Рустамжан Кытайдын Джуэ Чен Кинг муш сашуу уюмунун чемпиондук курун ушул жылдын апрелинде утуп алган. 18 апрелде Люльян шаарында өткөн GSK Kings 0-13 турниринде кытайлык Бидуола Эргари менен күч сынаган. Анда Нуржанов 4-раундда муунтуу жолу менен жеңишке жеткен. Ага чейин кыргызстандык бул уюмда 3 жолу беттешет көргөн. 2025 жылдын май айында ал оруйсалык Рустам Хадисхаджиевге утулуп, андан кийин кытайлык Жаоксу Яңты жана тажикстандык Сиражидин Сарабескени жеңип алган.